Кыргызстанда кызыл ала качуунун айынан ондогон өмүрлөр кыйылып, миңдеген ажырашуулар болуп атат. Бизге окшогон журналисттер, укук коргоочулар дал ушул кызыл ала качуунун арты көптөгөн ажырашууларга алып келгенин айтып атабыз. Ал эми айылдарга келип сураштырсаң, аялдардын курамы дал ушул кыздарды алып калып, күчтөп жолук салдырып, үйгө отургузуп койгон аялдар болсо, берер жобу бирөө эле, алардын баары таш түшкөн жеринде оор деп айтышат. Биз бүгүн ушуну иликтейбиз. Балдар элетем, ал негизи астына алыш келе. Ага кат азырынча жок, ана качыш керек. Кайсы азыр 5-6, кайсы 10 келгени кирет да качып. 3-4 кыз бар да, колго тийгенин сураттаба сөйлөт эмне. Уйпуйса, тоодо болобуз да биз. Ошондон жактырып алат. Биз ким менен сүйлөшкөнбү? Андай болбойт. Андай болбойт. Ой, андай болбойт. Андай болбойт. Неметкенден кийин андай болбойт. The first time I heard about it was in the fall of 1999. Кызыл ала качуунун түрдүчө себептери бар. Кээ бирлер аны салт деп билишет. Айрым жигиттер мен кыздын колун сурасам макул болбой коебу деп чочулашат. Андан көрө тобокелчиликке салып эле алып качышат. Мисалы, баланы ата-энеси үйлөн деп айтат. А бала болсо кимге үйлөнөрүн билбейт. Анан сыртынан эле көрүп бир кызды ала качат экен. Айрымдар болсо ала качуу жолу менен үйлөнсө чыгымдар азыраак болот деген түшүнүктү карман алышкан. Мындай жолду кээде 2 жаштын макулдугу менен тандап алган учурлар да кездешет. Азаттык плюстун күтүлбөгөн дагы бир кызыктуу талкуусу башталды. Биз бүгүн Сокулук районуна келдик, Кызыл Туу айыл өкмөтүнө. Бир мектепке келдик дагы, бул жерден окуучуларды жыйдык. Азыр ала качуу тууралуу сүйлөшөбүз. Чын эле биз жанатан бери кеп кылып жаткан ала качуу жөнүндө азыркы жаңымуу эмне деп ойлойт, жаш өспүрүмдөр эмне деп ойлойт. Биз азыр 10-11 класстын окуучулары менен жолуктук. Саламатсыңарбы, барыңар? Менде бир кызыктуу суроо, могу окуучу кыздарды эле ала качкан учур болдубу ушул мектептечи? Окуп аткан кыздар эле алып качып кеткен. Болгон. 9-класстагы кызды ала качып кеткен. Ал жашап жүрөт, азыр 9-ду бүтө электе эле ала качып кеткен да. 9-класста? Окуп жүргөндө ала качып кеткен. Ошондо канча жашта болот? 15 жашта. Андан кийин 11-класстагы кызды ала качышкан 25-май күнү. Силер анан коркпойсуңарбы? Ушул мектепте ушул тез арада эле ушунча ала качуу болсо, анан силер да бир күнү анан жула качып машинеге салып кетип. Негизи болот, андай ала качып кетиш мүмкүн ойлор бар, бирок менин оюмча бул кыздардын өзүнөн болуш керек да. Кыздар эмне үчүн алар 15-16 жаштан ала качкандан кийин алар барып, мисалы, статья бар, кодекс бар. Кыз ала качуу бул уже кылмышка кирет да. Эмнеге кыздар барып өздөрү мейли ошол балага заявление жазып, мисалы, мен ала качышты эрте жаштамын депчи, ошентсе болот. А кыздар болсо мындай кээ бир кыздар бар да, кээ бир кыздар эми эртеңки күнү эл эмне дейт, анан апалары кыйнап коет, ошого отуруп калышат. Уялам деп ойлошот да. Эртеңки күндө элге уят болуп, күйөөдөн чыгып келди деген сөздү каламбы деп ойлоп калышат. Сиз дагы коркосузбу ошондой сөздөн? Мен да корком. Эмне үчүн? Билбейм, уят деп ойлойм да. Ошентип сизге ким айткан уят? Мен жөн эле уккам, бирок өзүм дагы ошондой деп ойлойм да. Күйөөгө чыгып келди деп, элдин баарынан сөз болуп калышы мүмкүн. Бирок сиз бактылуу жашай албасаңызчы, сөздөн коркосуз, бактылуулуктан дагы сөздөн, Мен уяттан корком. Акыл эсиң барбы? Акыл эсиң бар. Камера тартып бул деп кем болду? Ошого тең болбой атат ошо балага. Өзүнө балдардын өзүнө койдуң. Чырайда кап жок, чырайды чыгылап ичпейт эч ким. Сулуу болуп, ушинтип, мынантип жасалып тургандан кийин жакшылыгы Ар кандай кызга барып 10 келбей калып, биздин кыргызда балдар бири макул болсо, да бирөө макул болбой коет. Азыр канчанчы класс бар? 10-чу класс. Ала качууга качкан эмессиңерби деги? Жок, качкан. Бирок сөз болобу могу айылда сүйлөшүп өзүңөрчү балдар ала качып мындай? Болот эми. Кээ бирөө ала качкан желаниясы бар, кээ бирөөнүкү жок. Желаниясы жок, кээ бирөө үймө сүйлөшүп эле алам дейт. Силерде план кандай анан? Жакынкы арада ким үйлөнөйүн деп атат? Асанбы, Үсөнбү, Мирланбы ким? Жакында өзүбүздүн классташ кызы сүйлөнөйүн деп атат, ачык эле. Ошо. Силер балдар ала качып үйлөнөлүңөр? Ала качып үйлөнөлүңөр? Үйлөнгөндө кантип үйлөнөсүңөр? Биз үйлөнгөндө мындай эле колдон эле алабыз го. Колдон сурап эле. Сүйгөн кыз болсо ала качабыз. Ала качууга даярсыңбы сен? Даярмын.
11 класс бүткөндө. 11 класс бүткөндөн кийинби? Кыз менен сүйлөшүп туруп алып качасыңбы же ал кыз сага жагып калса, балким мындай. Сен сага макул болбой атса, мисалычы. Мен окуйм деп атса, шаарга окушум керек 5 жыл десе. Если сүйлөшүп жүрсөк, значит ала качам да. Сүйлөшпөсөк мындай уговор этип көрөм да. Өзүнүн желаниясына карайм деп. Жөн эле алсаңчы мындай сүйлөшсөң. Сүйлөшсөм деле болот, бирок ал макул болбосо ала качкандан кийин отуруш керек деп ойлойм. Макул болбосо ала качасың кантип отургузасың аны эгер ал макул болбосо? Кимдин жардамы менен? Жеңелердин командасыбы ким? Апалар командасы. Апаларга ишенесиң, Алар эмне кантип жардам берет эми? Кызды кантип отургузат? Босого отуруп, өздөрү билет. Анын өзүнүн ата-энеси деле макул болсо, бирок мындай ала качкандан кийин көбүнчөсү эле отурат деп ойлойм да. Мындай ала качкандан кийин отурбаган кызды уккан эмесмин да. Ала качуу бул мыйзамга каршы келет. Ислам шарияттарына да каршы келет. Кыздын укугун бузасың. Мен сага мындай кеңештерди берет элем. Ала качпай эле кыздар менен алгач тааныш. Ресторанга чогуу тамактанууга чакыр, же болбосо концертке чогуу баргыла. Анан ал сага жакса, ата-энең менен тааныштыр. Жапайычылык дегенге мен кошулбайм, бирок адам укугун одоно бузуу деп айтат элем. Негизи эле мен чет өлкөлүктөр жапайычылык же башка деп сындап жаткан үчүн иликтөө жүргүзгөнүм жок. Кыргыз аялдары өздөрү бир нерсе жасайын деп далалаттан жатышат. Мен ошон үчүн муну өзүлдө баштадым. Кокешке барып жолуксак, Айнур. Мен отурбайм, Андража, кетем. Тек алып кетем, оңа кетесиң. Сүйлөп, кетесиң. Эми отуруп сүйлөсөй. Азаттык плюс бул бир айылдагы ала качууга байланышкан кызыктуу окуяларды дагы эле иликтеп жүрөбүз, кызыктуу маектерди уюштуруп атабыз. Биз азыр Жамал деген эжеге келдик, аксакал айым. Жамал эжени сураштырып бараң таптык, себеби дегенде көпчүлүгүнө сураштырсак, бул айылга алып качып келген кыздарды дал ушул Жамал эже жолук салып, менимче бир 10дон ашуун кыздарды отургузган көп жылдан бери. Азыр эжем менен маектешебиз. Саламатсызбы эже? Кандайсыз эже? Кандайсыз? Биз азыр эле сизге жолуктук эле көчөдөн. Анан кандай ыкмаларды колдоносуз же? Кандай ыкмалар? Барасыз макул, үйүнө барасыз. Барганда эмне? Үйлөп отурган кыз көрүнөт. Келгенде кээ кыздар болот, мындай эметип келет да. Эми мени отургуза аласыңбы деп келишет. Кээ кыздар ошондой болуп келет. Ой, эмне? Азыр эле кетебиз да деп. Кээ бирөө келет, унчукпай, ушул жерге чын эле отуруп каламбы, отурбай каламбы деп келишет. Анан эми анын ыгына карап келгенде, дегенде катуу тиесиң. Анан акырындап анан эмне отурасың? Жууштасыз. Сүйлөштүң беле? Сүйлөшкөм. Сүйлөшсөң анан отур деп алам. Баарыбыз ушинтип келгенбиз. Анан Кыргыздын өзүнүн чыганакта чыгып келген салты ушул. Ала качып келген жерге отуруп жашап калганда жакшы болот. Сүйүүдөн жашап калганда киши жакшы болот. Таш түшкөн жеринде оор, Кемпирлер айтат. Кандай сөздөрдү колдоносуз? Эми ак жоолукту башыңа салгандан кийин кетиш кыйын. Атайлап келгенде бийире бул. Эң эле эмеси ошо да. Ак жоолукту башыңан алба. Ооба. Бизге окшогон кемпир кесекти ыйлатып таштап кеткен болбойт. Эки. Таш түшкөн жеринде оор деп коет. Ошо жерден эмет. Анан эми сен эркек бала болуп катын албайсың. Кыздын барар жери, буудайдын барар жери тегирмен, кыздын барар жери күйөө дейт. Ала качып келсе дагы күйөөң сени сүйдү, болду жаша. Деп ошол ыкмаларды айтып анан жоошутуп, акырын жолугун салып. Анан жолукту албай, алып, монтип ыргытынып эметчи. Кээрлер болот, ыргыткандар. Ыргытса да алышабыз. Анткени бала мен сүйдүм, мен сүйлөшүп жүргөн, мен алдым, ала качып келсем дагы деп турса, анан ошого эметесиң да. Апа, чарчап каласызбы кээде? Кээ бир кыздар бар, сизди чарчатып коебу? 2 саат алышасызбы? Жалаң эле мен эмес, ошол жердеги топ кемпирлерди чарчаткан кыздар болот кээ. Сөз менен бүтөт, бирок болбойт. Баары жок иш сөз менен. Болбойт. Жок, мен болбойт. Сөз менен бүтөт. Сен кетип атасың. Анан эми кызыбызды берге отур деп кетип атасың. Же алып кетем деп кетип атасың. Каян бе? Эгер сүйлөшсө отургузуп кетем. Кээ бирөө мындай